Ош шаарынын бийлиги каладагы борбордук көчөлөрдүн бири болгон Аскар Шакиров көчөсүнүн жаңылуу алдында турат. Аталган жол Ош шаары аркылуу Баткен облусуна жүк ташуучу унаалар өткөн бирден бир көчө. Учурда бул долбоор башталуу алдында турат. Жолдун туурасы 20 метрди түзөт. 20 метрдин 12 метри жол болот. Бул таза өзү жолдун эмеси. Эки багыт, эки жол жүрөт, 4 полоса болот. Эки оң жактан эки полоса, эки сол жагынан эки полоса жүрөт. Бүгүнкү күндө бир эле полоса болуп атпайбы? Андан сырткары 12 метрден кийин бизде лоток коюлат. Бул 0,75 метр коюлат. Андан кийин эки тарабына чейин лоток коюлат. Эки тарабына чейин 1 метрден 2 метр көрктөндүрүүгө жайгалат. Жаңы жолдун болжолдуу суммасы 70 миллион сомду чапчайт. Шакиров көчөсү 1960-жылдары курулган. Андан бери жолдо жамаап оңдоо иштери гана жүрүп келген. Убакыттын өтүшү, унаалардын көбөйүшү менен жол талапка туура келбей, унаа тыгындарынын чордону боло баштаган эле. Мен мана, например, 60-ке чыктым. 60-ке чыккан болсам, 7 жашар, 6 жашымдан эс билемин. Ошол мезгилден бери мана меники болсо 45 жылдан бери, например, ошондой 55 жылдан бери ошо Гагарин көчөдө. Убакытта эми, например, чоң автобуслар жүрөт эле бу жерде. Лиазлар жүргөн, скотовозлар жүргөн, Викаровлар жүргөн. Азыр эки чоң автобус батпайт да. Потому что ошо мезгилдик менен азыркы мезгил не соответствует да. Анда көрүп атасыңар, машина көп Кыргызстанда. Мана глобусту алдын алсаңар, кандай приятно калды. Бу жерде ресторан Азизим турат, бу жерде глобус турат. Движение 2 метрден кошулган, плюс наряда парковка турса мешать этпейт да, например. Ошо мөнөздө келе турган болсо, конечно, центральный көчө болот да. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев ынтымак телеканалынын трибуна көрсөтүүсүндө маек куруп жатып, алдыдагы пландар менен бөлүшкөн эле. Анын катарында Аскар Шакиров көчөсүн кеңейтүү жөнүндө да кеп кылып өткөн. Эми азыр шаарыбыз эски шаар, анан жолдор тар, стандартка жооп бербейт, талапка жооп бербейт. Ошол учурда унаа тыгындары көп жаралат Ошто. Ушул жолдорду кеңейтүү багытында кандай иштер жүрүп атат? Мына Шакиров көчөсүн бүгүнкү күндө мына Эркештамдан келген Алай, Бишкек, Карагулжа, ушул өзгөн районунан келген машиналардын көпчүлүгү ушул областной больницанын жанынан өтөт. Аябай мындай тыгындар пайда болуп атат. Ушуга биз ушул жолду разгрузка кылайлы деп, мына жеңилдетели деп ушул Шакиров көчөсүн кеңейтели деп атабыз. Ага дагы быйылкы жылга бюджеттен 70 миллион сом акча бөлүп атабыз да. Ал эми асфальт төшөө менен бирге жер алдындагы коммуникациялар да жаңыланат. Бул көчөнү пайдаланууга берүү август айына пландалууда. Эрмек Муратбек уулу, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак.